Бар эле мындай. Странно карашат да. Şu ар бир кыргыздын үйүндө эле болсо дейсиң да бул нерсе. Кээ бирлерине жумуртка бердик, кээ бирине чоң бердик, кээ бирине балапан бердик. Териси, жумурткалары бүт пайдалуу. Булардан 50-60 балапан алса болот. Мен көргөн эмесмин мындай аз жабанан бирок бат чоңойгон жаныбар. 4 айга дейин экспортко отдельно союлат экен да. Анан 80-85 жыл жашайт. Кыргызстанда багабыз дегендер аябай көп, кызыккандар. Саламатсыздарбы? Медиа 24 YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Биз бүгүн пайдалуу бизнестин бир түрү болгон тогуштар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Үйүр болуп 5-6дан жүрөт. Үйүрдө бир эркеги, калгандары ургачы болот. Ургачысынын ар бири 6-8 жумурткасын бир эле уяга чогултат. Жумурткасынын түнкүсү эркеги, күндүзү ургачысы 5-6 жума басышат. Балапандары жөжө түбүтүндө. Тогуш көбүнчө өсүмдүктөр, чөп, жалбырактар, мөмөлөр менен азыктанат. Мындан башкалары майда чымчык, кескелдирик жана курт кумурскаларды да жешет. Бул бизнеске өзү негизи 7 жылдан бери эле досторум бар, тууган уруктар мал чарба менен алек болгондор. Анан ушу менен алек болбойсуңар десем, бар эле мындай странно карашат да. Анан үйдө тооктор бар эле, тооктору көп жем жейт да. Анан апама жоон балапан алып келип берилген, ошодон кызыгуу пайда болуп, бат чоңойот экен, аз жейт экен. Анан тойгондон кийин жебейт эле. Кыйынчылык жаратпайт да, эми ушу ар бир кыргыздын үйүндө эле болсо дейсиң да бул нерсе. Бунун эти, териси, жумурткалары бүт пайдалуу. Тооктун жумурткасынан бөдөнүн жумурткасы 12 эсе күчтүү болсо, бунуку бөдөнүнүкүнөн 12 эсе күчтүү. Иммунитетти көтөрөт. Териси баалуу, бүт нерсеси баалуу да бул нерсенин. Эми азыр бир уюңуз бир эле торпок тугуп атат да. Бирок бир уй 2 торпок жеп атат бүгүнкү күндө. Бир уйдан пайда табыш үчүн 4 торпокту уй турган уй таап келиш керек. Андай уй билбейм кайсыл дейт. Булардан 50-60 балапан алса болот. Өзү бир эле балапан жейт бир жылда. Калганын өзүгө алат. Бир экономикасы аябай аз жейт. Мен көргөн эмесмин мындай аз жабанан бирок бат чоңойгон жаныбар. Анан 80-85 жыл жашайт. Териси отдельно, май отдельно, эти отдельно. Бүт нерсеси, чтобы Кыргызстанда бир жогорку деңгээлде көбөйтсөк, жалпы көбөйтүшүбүз керек да. Мен бир эми өзүбүз биз эчтеке кыла албайбыз. Биз өзүбүз кылсак 1000 кылышыбыз мүмкүн, 2000 кылышыбыз. А биз эгер мамлекеттик деңгээлде болуш үчүн 30-40 миң, 50 миң болуш керек. Ошондо бир заводдордун түшүп, эл бир иш менен камсыз болот эле да. Россиянын Краснодар деген областынан 14 баш биринчи алайын деп чоңунан $1850 ордунан 2 жашарларды. Алар кийин сатпай коюшту. Анан ошентип издеп Кыргызстанда да 1-2 алып келет экендигин аларга чыксак, алар деле эртең бүрсүгүн алып келип бере албай койду. Анан өзүбүз да башка жактарга, Өзбекстан досторубуз бар, ошол жакка чыгып, Өзбекстанда чоң-чоң фермерлерге чыгып ошол жактан алып келдик. Самарканд деген шаарынан, Ташкент, ошондой жактарда чогултуруп келдик да. Болсо 70-80 килограммдан 120 килограммга дейин. Эми чтобы бул 10 айдан 14 айга дейин экспортко отдельно союлат экен да. Эми бизге аз, биз чындап айтканда Кыргызстанга сойгонго уже эме деле жок да, төгүш деле жок да. Чоң-чоң фермерлер, бир фермер 3000 баштап кармап атат. А биздики Кыргызстан боюнча 1000ге жетпейт да. Анан эми чынын айтыш керек, эми Өзбекстан мамлекетинде мамлекет өзү дагы банктары каржылап берет экен дагы, чтобы элге жардам таркатыш оңой экен. Биздин Кыргызстанда багабыз дегендер аябай көп, кызыккандар. Бирок кээ бирлерине жумуртка бердик, кээ бирине чоң бердик, кээ бирине балапан бердик. Бирок Кыргыздарда ушундай балдар бар экенине көзүң күйөт да. Жок жерден баргыл берген балдар аракет кылышып, балапандарды чоңойтуп бүгүнкү күндө
ушунча аракет. Бирок бир аз чынын айтканда эми алар жаш балдар жардам бергим келип кетет да. Бир страус, бир төөк куш. Бир жылда бир 30дан балапан берсин, 30-40тан балапан берсин. Ошонун бир экисин жесинчи, кенен кесе эле жесин. Калган пайда болуп атпайбы? Бир балапаны бүгүнкү күндө Украинадан алып келип атышат, Россия, Өзбекстандан алып келип атат, Кыргызстан ичинде аябай көп аз балапандары. Мен элге айтат элем, ушунун чоңурагын алып өзүбүз балапан таркатайлы депчи. Потому что бунун жумурткадан чыккандан кийин 2 жылдан кийин өзү жумуртка бере баштайт. 3 жылдан кийин уруктанат. 3 жылдан уруктан ошого сабыры жетпей калат да, биздикилер жөн эле жем берип атамбы депчи. Ошого айтып атам, чоңун алсак биз көбөйтөбүз. Bir sezonda hem krugluk got eseptep koyulu 40-50'den 70-80-100 deri verir. Biz 40 tane balapan alayla 40. Şöyle boldu şu jetet. Jumurtkasını 5000 so'mdan an ötkönө 4000 so'mdan berdik baldarga. Ot misali пример мыналар уже жумурткага даярданып атыптыр, көрдүңбү? Канаттарын кагып, мына уже кагып, булар 2 жаштан өткөндөр. Уже жумурткага даярданып. Terisinden şöyle kojunun neler çıkar? Ошо бүт бар жок. Бүт кийим, куртка, телефон чехолу. Кыскасы бүт нерсе, кожадан жасалган бүт нерселер чыгат. Брендовый кийимдер дагы ушунун терисинен астынан кымбат баалуулар болот го. Бат эле көнөт бир, билбейм бир 10 күн, 15 күн. 20 күндө эле уже көнүп калат, уже 1 ай 2 айда уже адаптация болуп бүт жагынан көнүп калат. Жок, башка адамдардан да бир аз ата көрүп жүрө берсе, сразу эле көнүп калышат. Көрүп жүрө берсе, көнүп калышат. 1 килограмм 200дөн 2 килограммга дер. Ал жака туушат. Ошо наркы чекедекилер ушулар 5 жашар ушулар жумурткалайт да. Эко жемде ушу жем заводдон ошондой жем алып келип берип атабыз. Өзү негизи, чтобы 6 баш, 5 баш, бир семья, бир 2 семья кылып алса, мисалы, биз аларга айтат эле кандай жем бериш керек, жумурткасын кандай кылыш керек. Бүт консультация берет элек. Эми биз элге таркатыш максатында да. Biz эми ошол алам деп кызыккандарга айтат элек. Эч кыжалат, бул жерде бир риск болуп, бир 100 миң, 200, 500 миң доллар эле эмес. Чынын айтайын, машина деле менчүрүшөт да көбү. Алып коюп койсо, ушул нерседен, не кылам, кандай кылам деп кыжалат болгон болсо, биз кайра өзүбүз алабыз. Тууган жумурткасын, балапандарын бүт өзүбүз алабыз кайра. Өзүбүз кайра клиент биз балапандарды. Багып эле просто жумурткаларын балапан кылып чыгарып берселер, биз өзүбүз алып кайра ошо элге таркатып бере берет элек да. Будан балапан чыгат, мына жумурткадан. Будан чыкканы $200 да. 1 ай болот, $200 15 миң сомдон сатып жүргүлө, 15 миң сом. Аз өзү 5 миң сом. Жумуртка чыккандан 1 айдан 15 миң сом. 1 жылдан кийин мындай состоянияга келет. 1 жылда ушун, модан чыккан 1 жылда ушундай болот. Бүгүн дагы бир нокаттан бирөө чалды, нокат. Ошо буласын нокат деген районунда. Мен үндүктөрүмөн бул аз жейт экен. Бат чоңоюп кетип атат дейт. Уже 25 килограммга барды дейт. 25 килограмм барды дейт. Аз. Булар жесек жегенден оны жебейт, тура берет. Шуну көбөйтүшүбүз керек да, биздин максатыбыз эми бүт баарыбыздын эле максатыбыз ушул. Акча таап, жакшы жашаш керек болуп атпайбы? Шуну кылсак болот. Канча бар экен жумуртка? Çok Onu atayım, bilesizler, tuğanda ile Билинет. Мына чыгат, мынадан чыгат. Мына бир ушунан балапан чыгат точно.
Африка төө куштары азыркы мезгилде жашаган куштардын эң ириси. Анын бийиктиги 2 метр, салмагы 70-90 килограммга жетет. Буту күчтүү, эки гана манжалуу болгондуктан саатына 50 километрге чейин чуркай алышат. Жүнү жумшак, канат жана куйрук жүнү калың. Эркегиники агыш, ургачыныкы күрөң боз болот. Башы жана мойну кыска тыбыт жүн менен гана жабылган. Негизинен бул жаныбар Африкада таралган.